вакыт алат. Бирок мындай жакшы көргөн жумушумду мен каалоом болсо уйкусу жок деп бүтүрбөйм. Ошондуктан мен силердин каалооңорду, баалооңорду, окуганыңарды, умтулууңарды, келечекте өзгөрүүлөрдү жашап, жана өзүңөрдүн келечектеги коомуңарга өзгөртүүгө түрткү берсеңер, андай мүнөт жана келечектеги теңдеп менен убакытты алган эмес. Tankalar жерге отырады. Танка көрбөй, бұл жақта снарядтар бар. Снарядтарды алып тұр. Ал жерге танканы ұшыш керек. Танка қамайды? Танка қағазбенен соғады. Жоқ, танка жерге снарядтарды тигін атандаш жәрдеген ағыз. Лидер, ошол боюнча канчалык деңгээлде ошол танка менен лидердин ортосунда байланыш болду. Кандай эрежелерди булар сактады? Бул бирөө уга билиш керек, бирөө сөз менен багыт бериш керек да. Ошону ушул жерде көрсөтүп болот. Бир ызычуу болот, ошондой жерде кимди угуш керек? Берген инструкцияны тапкарыш керек, кандай кылыш керек? Ситуациядан ситуацияга жараша иш кылыш керек да. Миссиясы өнүгүүгө жана өнүктүрүүгө умтулат. Ураны баарыңыздарга чоң рахмат. Мен аябай кубанып сүйүп жатам ушундай көйгөйгө түшүп болгондугума. Чынында Надо көрсөтүп атканда сахнанын аркасындагы ишин аябай маани беришет го. Ошол улай эле логистикасын кылган Кайрат агайга чындыгында аябай ыраазымын. Сонун Кайрат агайдын бул жерде мээнети чоң ушул долбоорду иштеп чыгып, долбоордун ар бир планын түзүп, анын финансын киргизип, азыр дагы Кайрат агайдын иши бүтпөйт. Кайра эле отчет жазат, ушундай сыяктуу иштери бар да. Сизге чоң рахмат жана кийинкилерге дагы ийгилик. Данияр агай менен аябай суктандым. Чындыгында канча жылдык стажы бар экенин билбейм, бирок ушул тренерлик сапаты
өтүү сапаты, аудитория менен иштешүү, аудиторияны өзүнө тартуу сапаттыгы мага жакты да. Саламатсыздарбы? Менин атым Кыялбекова Айзат. Анда болуп өткөн тренингтерге катыштым. Биз анда өтө чоң пайдалуу темалар үстүндө окутуудан өттүк. Алар ушул адам укуктары, демократия, анын принциптери, жарандык активисттер деген эмне, жарандык активдүүлүк деген эмне, андан тышкары ошол эле көп түрдүүлүк жана дагы да болсо коомго жакшы пайда тийгизебиз деген ойдобуз. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Азамат болот. Бакай ата райондук маданият бөлүмүндө, маданият үйүндө иштейм. Бүгүн биз Ақтөбе жаштар борбору уюштурган жаш тирек окутуусуна жыйынтыктап жатабыз. 3 күндүк окутууда биз ар кыл темада жаштарды өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды окудук, катыштык. Жеке оюмда бул окутууда баардык катышуучулар кийинки окутуу айланпасына барууга ынтызар. Себеби дегенде биз ушул жерде алган көндүмдөрүбүздү, билимибизди практика жүзүндө өз жашаган чөлкөмгө барып реализация кылсак деп камданып турабыз. Жеке өзүм медиа жаатында алган билимимдерди өркүндөтүп, бул жерде өнөктөштөр таап, алар менен чогуу бир командалуу иштөөгө ынтызар болуп. Менин атым Сезим, Талас облусундагы Медиа кыздар академиясынын катышуучусумун. Ушул убакка чейин медиа жаатында аябай көп маалыматтарга ээ болуп келгем. Бирок мына жаш тирек долбоорунун алкагында бүгүн дагы өзүмдүн маалыматымды, билимимди көбөйттүм десем болот. Команда менен иштөө дагы мен үчүн эң чоң бир жаңы нерселерди алып келди. Себеби биз дайыма өзүнчө иштеп көрсөк, эми команда менен иштеп, лидер болуу сапаттарын дагы толук үйрөнүп алдык. Салам достор, аты жөнүм Сыргай Аласбеков. Бакай айылынын жашоочусу болом. Буга чейин мен блогер болду долбоорунда катышуучу болгом. Жаш тирек долбооруна катышып калдык. Бүгүн ошол Таласта Кербенин мейманканасында 3 күндүк окуудан акыркы күнү болуп атат. Биз бул жерден эң сонун маалыматтарга ээ болдук. Буюрса алдыда ушуну адам укуктарына, демократия принциптерине, медиага багытталган бир жакшы долбоор ишке ашырып, анан коомубуздун, жаштардын өндүгүнө салым кошкум келет. 3 күндүк тренингден эң мага жаккан нерсе бул ошол демократиянын негизги принциптери боюнча жакшы кенен маалымат ала алдым. Тренингтерге уюштуруучуларына баарына ыраазычылык билдирем. Баардыгы эң жогорку деңгээлде болду.